Vakit sanayi hükümetler bugün kaynaklanan meseleler görüşeli meselelerini alıp gelip en negizgi аймақтық проблемасы өйгөрүп биз ошо баягы сизге жолукканда айткан оңолдогон орток бел жолубуз бар, өзүңүз билесиз. Ана бүтөт, мына бүтөт деп отуруп 3 жыл өтүп кетти. Бул кандай тендер ойнотулган, кандай акчалар ойнотулган ал жерде ошолорду тантап бизге мындай ачык айкын деп жооп берсинчи. Бүгүнкү күндө биздин президентибиз Садыр Нуркожоев, Качой Кашиев аеусуз коррупция менен күрөшүп атат да. Бирок бул жакта булар колдук артында каалагандай иш кылып атат. Бул бир маселе. Экинчи маселе. Бул больницаларда, төрөтканаларда акча алып атат. Далил фактылары бар. Видеолорду таркан. Бирок ушул элдин, ушул райондун тургуну болгон үчүн өзүнүн эл иштеринен кылайын деп сабырдуу сактап жүр. Көксерек айылыбыздагы больницаларда кечинде барып калсаң, бир смеясы үчүн 50 сомдон 100 сомго чейин акча. Негизи больницаларда дары-дармек мамлекет тарапынан бекер келип атат. Жарандарды бекер карашыбыз керек. Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе биздин Алау районундагы тамак аш маселеси. Чайханалар талапка жооп бербей, санабыздын сабына айтып атат, бир жылда бир жолу текшергенге акылым бар дейт. Мен азыр айттым, давай бүгүндөн баштап уруксат алгыла, чогуу барып текшерет. Мына Улукбекке келди. Качан Улукбек келип текшергенде гана реакция кылыш керекпи? Мына ошол маселени карашыбыз керек болуп атат. Ушул үч маселени бүгүн ачык айкын элдин алдында мындай чечип бергиңиздерди сурат. Жол айтып берсеңиз. Бул маселе Алапка райондук өнүктүрүү фондунан каржыланып атат. Жалпы суммасы 124 миллион болушу. Бүгүнкү күндө ошол көпүрө маселелери калыптыр. Көпүрө анын подрядчиктерден айтып атыптыр. Ушул баалар көтөрүлүп кеткендигине байланыштуу кошумча. Бул боюнча сиздер прокуратурага кайрылып жазыңыздар. Эмне себептен бакылып прокуратура текшерип жооп берсин. Мына сөзүңүздү бөлүп коюп кетип былтыр салган жолу уже оюлуп бүттү да. Оюлуп башталды, жарылычы. Мына 8 ай өкмөт болду, 8 ай өкмөткө бул жол керек эмеспи? Чаткалыкка карайт эки айыл чешаковтар менен султат. Буларга да жол керек эмеспи? Сөзсүз түрдө бизге ошого блогерлер, журналисттер ушу элдин жаман көрүп чыгышыбыз шарттуу да. Ушуну тезирээк чечип берсе болмок да. Айыл өкмөткө дал айткан абраза келип отурат. Жаз, прокуратурага жаз, сотко бер. Убагында договор менен келишип түшкөн, ошол убагында бүтүрөт, мына жолду бүтүрбөй качып жүрөт буларчы. Азыр бул киши биздин айыл өкмөт бир кембагал адамдай эле да. Будан азыр ашыкча талап, акча талап кылып атат. Балалар көтөрүлүп кеткен депчи. Башка келишим боюнча ошо боюнча бүтүрүш керек эле буларчы. Бүтүрбөй жүрөт. Жаз десем, дагы эле жаздым, жазбадым, аны жооп берген жок. Жаларды өзүңүз жазып бериңиз. Өзүңүз жазып бериңиз. Мал. Анан прокуратура текшерип, буга берсин. Бирок экинчи тарабы булар кабыл кыла элек, немени түртүк деп ташынып. Анан бүзүлгөн жерлер боюнча эгер андай болгон болсо кабыл алынбайт. Ошолордун баардыгын оңдоп түзөп, ошол нормага туура келгенде гана бул жол кабыл алынышы керек. Анын баардыгында жетекчилер, жоопкерчиликти жетекчилер өздөрү тартыш керек. Ошондуктан сиздер азыр прокуратурага бергиңиздер, бул текшерип чыксын. Мен өзүм көзүмөн көрдүм. Азыр сиз өкмөттөн чыксаңыз. Азырда эки маселе жол болот, бул больницалардан мисалы эле болуп атат да. Төрөтканаларга келсең, акча кыстырып, акчасы барды карайт. Акчасы жокту карабайт экен. Тура маселени көтөрүп, бул боюнча бүгүнкү катуу иш жүрүп атат. Жакынкы күндөрү Алапканын больницасы эмес, бардык больницадан ушул каршылыгы кармаган. Бардыгын кармаган, Кудай буйрса. Мына астында кармаган көрдүңүзбү? Бардыгын кармаган. Бул боюнча катуу иштер жүрөт. Бул больницанын врачтар бардыгы ойноп эртеге кеч болгон, өзүнө кыйын болгон. Ошондуктан элди кыйнабаш керек. Бардыгын кармаган. Өзүңүздөр көрүп жатсыздар, Камчыбек Кыршаевич катуу көзөмөлдөп атат бул боюнча. Бир дагы коррупциялерге аюу жок. Ошону баардыгы билбесин. Ошондуктан жакынкы күндөрү
результаттарын билесиздер. Тамақ бойынша. Тамақ боюнча мен азыр эле санап айттым. Арыз жаздырыңыздар, арыз негизинде сиздер миллиондон уруксат алыңыздар. Уруксаттын негизинде өзүңүздөр ошол баардыгын план кылып берди. Кайсы канча ашкана бар, канчасын текшересиздер, текшерип чыгыңыздар. Туура айтыптыр, качан ушу блогерлер, журналисттер чыгып какшагандан кийин барып албастан ишиңерди аткарыңыздар. Рахмат. Ишиңиздерге